2008-жылы үй бүлөм менен Орусияга иштегени кетип, Кыргызстандагы үйүмдү бир тууган акиме убактылуу таштап кеткем. Бул жакта туруктуу жумушум жок болгондуктан 10 жылдан бери Орусиядамын. Бир тууган акем менин атыман тил кат жазып, сотко арыз берип, менин үйүмдү өзүнүн атына өткөрүп алыптыр. Соттун чечими чыкканына 4 жыл болуптур. Сотко барсам даттануу мөөнөтү өтүп кетти деп жатат. Мындай алдоо жолу менен менин үйүмдү өткөрүп алды деп милицияга кайрылсам, сотко кайрыл деп карабай койду. Мыйзам деген барбы Кыргызстанда? Мага кандай кеңеш бересиз? Бул боюнча мөөнөтү, эгерде сиз Россия Федерациясында жүргөн болсоңуз, ошол арызды алган күндөн тартып сиз кайрылсаңыз болот сотко. Болгону ошол баягы өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч келтиришиңиз керек болот. Мындай учур демек Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 215 кодексинде көрсөтүлгөн. Эгерде адам ошол мурда билбеген болсоңуз, сиз буга жүйөлүү себеп деп эсептейт элем да. Себеби дегенде сиз бул сиздин намыңызда отуракча, сиздин акеңиздин намына өткөндүгү боюнча сизде эч кандай мындай кабардар болгон эмес болсоңуз, бул убакытка чейин аны сиз билгенге мүмкүнчүлүк болбогон болсо, демек сиз башка мамлекетте жүргөн болсоңуз, бул жүйөлүү себеп катары каралат. Ошондуктан сиз доо арызды, демек ошол эле сатып алуу сатуу келишими менен өткөн болсо, ошол сатып алуу сатуу келишимин жокко чыгаруу жөнүндө доо арызды берип жатканда, өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө сиз өтүнүч келтириңиз. Сот сиздин өтүнүчүңүздү канааттандырат деп ойлойм. Себеби дегенде бул боюнча маалыматыңыз жок болгон. Экинчи жагынан карай турган болсок, бул боюнча сиз ошол тилкатты менин атымдан кол коюп деп жатасыз. Бул бизде атайын кол жазма экспертизасы бар. Бул экспертизадан сиз эгерде өзүңүздүн колуңуз эмес деп тааныла турган болсо, бул жаңачылган жагдайлар боюнча иш кайрадан каралышы мүмкүн. Демек ошол малда билүүгө мүмкүн болбогон жаңы жагдайлар келип чыккан учурда сот ишти кайрадан карашы мүмкүн. Демек чындыгында мен сиздин сөзүңүзгө ишенсем, чындыгында эле өзүңүзгө таандык болгон турак жайды сиздин макулдугуңуз жок. Демек сиздин колуңузду жасалмалоо жолу менен мындай өзүнө өткөрүп алган болсо, мындай учурда сиз ушул жогоруда айткандай жаңы жагдай боюнча же болбосо өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү жолу менен сиз ишиңизди кайрадан каратсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 215-берене доонун эскиришин колдонуу, укук бузгандыкты сот тартибинде коргоо жөнүндө талаптар доонун эскирүү мөөнөтү бүткөнгө чейин сотко берилиши мүмкүн. Ушул пунктта көрсөтүлбөгөн бузулган укуктарын коргоо жөнүндө жарандардын талаптары боюнча доонун эскирүү мөөнөтү калыбына келтирилиши мүмкүн. Ал эми жарандын бузулган укугу эгерде сот доонун эскирүү мөөнөтү доогердин керт башына байланышкан жагдайлар боюнча өтүп кеткендигин себебин жүйөлүү деп тапса, калыбына келтирүүгө жатат. Доонун эскирүү мөөнөтүнүн өтүп кетишинин себептери, эгерде алар доонун эскерүү мөөнөтүнүн акыркы 6 айында орун алса, жүйөлүү деп табылат. Жаран өзүнүн бузулган укугун коргоо жөнүндө мыйзамда белгиленген доонун эскерүү мөөнөтү өткөндөн кийин талап койгондо сот анын талабын доонун эскерүү мөөнөтүн өткөрүп жиберүүнүн себептерин аныктоо үчүн гана бул талапты кабыл алууга жана эгерде доонун эскерүү мөөнөтү кайра калыбына келтирилүүгө жатпаса, ишти дароо токтотууга милдеттүү.